Тактар тууралуу ушунча көп суроо келет. Лазер менен кетеби, кетпейби, уколдон кетеби, кетпейби, кайсы крем менен кетирсе болот. Ушул жөнүндө мен төкпөй, чачпай бүгүн чындыкты айтып берейин. Бүгүнкү публикациянын маалыматтын спонсору биздин агартуучу крем жана SPF. Так, урматтуу айымдар жана мырзалар. Так жөнүндө мен сүйлөсөм, 1 сутка эмес 10 сутка өтөт. Анткени аны түшүндүрүш өтө кыйын. Эгерде такты кетирүү жеңил болсо, мисалы мен Айнура Сагынбаева косметолог, эмне үчүн мен тактар менен жүрмөкмүн? Мен деле барып укол сайып, же лазер менен кетирип, же бир сыйкырдуу кремди алып бир эле күндө кетирип койбойт белем. Ошол суроону берип көрдүңөр эле өзүңөргө. Демек, тактар менен иштөө силер ойлогондой жеңил эмес. Бүгүн кечөө мага кайненем келиптир, анан ал мынтип айтты да, оказывается, менин бетимде так бар, ошол такты бир косметологду көрдүм, лазер менен кетирет экен. Анан башка косметологду көрдүм, укол сайып атат. Анан бир жерден реклама көрдүм, бир сыйкырдуу крем экен, ошол кремди мага алып берчи деди. Ошондой ойлогон айымдар өтө көп. Так дегенде, айымдар, пожалуйста, биринчи нерсе бул тактын эмне себептен пайда болушу. Тактар бири-бирине окшош эмес, тактар ар кандай. Так кетирүү деген сөз бул негизи эле туура эмес сөз. Такты дарылоо деш керек. Дарылоодо сөз түрдө өтө маанилүү орунду косметика алат. Анткени силер процедурага барганда, процедура бир нече жолу гана болот, а косметика силер менен көпкө чейин иштейт. Так пайда болуу процесси бул аябай оор химиялык процесс. Анан так дегенде силер эки нерсени жаттап калгачы. Биринчи мелазма деген сөздү, экинчи дермалдык так дегенде. Анткени именно ушул эки нерсе дарылоодо аябай кыйын. Мисалы меники мелазма жана дермалдык тактар. Эпидермалдык тактар күндөн түшкөн солнечная лентига, посттравматический лентига, старческая кератома, фотокартаюу, аларды дарылоо жеңилирээк. Көп учурда алар өзүнөн өзү деле акырын-акырынан тери жаңыланса, бозоруп барып жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен тагымды дарыладым, жакшы жардам берди, бат жардам берди деген айымдар алардык эпидермалдык же күндөн түшкөн солнечная лентига, мелазмасы жок, же болбосо башка бир себептерден жеңил үстүртөн болгон так. А бирок силердики кандай экенин силер билбейсиңер. Вот эң мындай оор кеткен тактар булар мелазма. Мисалы меники мелазма. Кантип билебиз мелазма экенин? Лазерге да болбойт, еще хуже болот, IPL-ге да болбойт, уколдорго да болбойт, и кремдерге дагы акырын барып баш ийет. Көп убакта 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда. Мелазма эки бетте бирдей болот. Анан мелазманын чөткү мындай границасы болбойт, анан мындай карта сыяктуу болот. Төрөттөн түшкөн так, көбүнчө гормондор менен байланыштуу. Гормондор сдавать этсеңер нормал эле чыгат. Перименопауза, климакс, төрөттөн түшкөн так, эмчек эмизип атканда, бала эмизип атканда тактар, гормональный ичип атканда тактар, контрацептив ичип атканда тактар, чыгып аялдын организмде гормоналдык өзгөрүү болгон учурдагы тактар айымдар. Үчүн мындай алар еще күн менен байланыштуу болот, жайында карарат, көзүндө бозорот. IPL, фото, укол, сукол, лазер, плазерлерге еще хуже реакция берет. И только кремдер менен акырын алдап-салдап биз бул тактарды кетиргенге аракет кылабыз. Аны аппараттан көрсөк болот мелазма экенин, анамнезин сурасак болот, эмне себептен түштү, качан түштү деп. Анан уже мындай сырттан деле байкап билсек болот. Лазер менен негиз тактар кетеби? Смотря кандай тактар, смотря кандай лазер. Лазерлердин түрлөрү бар. Абляциялык жана абляциялык эмес. Абляциялык жөнөкөй тилде күйгүзүп салат. Мисалы мен бир корейский клиникага барып, кичинекей мына жерде тагым бар болчу, ошону абляциялык лазерге күйгүзөйм деп бардым, көрөйүмчү дедим. Ой, укмуш дегенин. Алып туруп мына жерде билинбеген эле веснушкалар бар болчу. Мындай тазалап коеюмчу деп тазалагандан кийин меники гормоналдык фон мындай болуп тургандан кийин ушул жер капкара болуп страшный, кээде көрүп калсаңар керек, чоң тактар калды, өмүр бою дермалдык тактар. Элестеткиле. Абляциялык лазер бизге кыргыздарга 3-4 фототиптерге аябай аккуратно колдонуш керек. Абляциялык эмес лазер, то есть күйгүзбөй именно такты көрүп, ошо такты кетире турган. Эгер силерде мелазма болсо же терең так болсо, тоже аккуратно, потому что мелазма жооп бериши мүмкүн. Меланоциттер агрессия кылса, так еще больше карарып калышы мүмкүн. IPL да жакшы, бирок мелазма болсо, анан дермалдык так болсо, тоже аккуратно, наоборот, карарып кетиши мүмкүн. Мен билем, көп косметологдор ошо абляциялык лазер, IPL, даже не абляциялык лазер менен соттошуп жүрөт клиенттер менен. Потому что мелазмага, анан терең тактарга тиешип алышат. Ошон үчүн айымдар, тактар деген бул чоң тема. Тактарды кетирүү деген туура эмес. Тактарды жылдап дарылоо керек. Тактардын себебин табыш керек. Анан тактардын тереңдигин билиш керек. Укол менен такты кетирет, лазер менен такты кетирет, анан бир сыйкырдуу крем бар деген бул
өтө мындай кооптуу нерсе. Биз азыр жаңы крем чыгарып атабыз. Крем от пигментации. Мына мен канчадан бери бүт тааныштарыма берип тактар баарын чакырып өзүмө колдонуп атам. Азыр көрүп анан эффектин айтабыз. Бул кремде аябай күчтүү состав. Трониксамовая, бакучо, ретинолдун бир эмеси, азилаиновая, толтура. И ошол кандай таасир этет? Сразу таасир этет деп айта албайм. Мелазмага дароо эле иштеп кетет деп. Үстүртөн пигментация, лентиго, фотостарение шикарно болот. А калгандарына мына мелазмага мен эң оор такка өзүмө эксперимент кылып көрүп атам. Так что айымдар, ишенебиз, бирок окуйбуз, билим алабыз.